Жаңы турмушка чыгып жаткан кыздар 3 нерсени эске алыңыздар. Биринчи, ичпесе, чекпесе, анан кээ бир учурда бирөөгө жылмайып карай турган болсо, кээде ал башка бирөө болуп калышы мүмкүн. Ал учурда болбогон себепсиз кызганыч, себепсиз нерселерди ортого салып кыз учу чыгарбаңыз эч качан. Бүгүн себепсиз иттен дагы биттен дагы кызгангандар бар да. Жок, андай болбош керек. Себепсиз ызычуу чыгарбайсыз. Экинчи маселе, намкөр болбойсуз. Сен паланчадай болбойсуңбу, паланча досуңду кара, аракети күчтүү, Россияда 10 жылдан бери иштеп атат, паланчаны кара, машинасын алып алды, паланчаны кара, үй алды, бизде жок, неге анын аялы мындай нерсе кийет, мен кийбеймин деп болбогон нерселерди ортого коюп ызы чыгарбаңыз. Күйөөңүздү элге теңеп, элге салыштырып, дагы эл караган жүзүн жер каратпаңыз. Үчүнчүдөн, элдин алдынча подружкаңыз бар, досуңуз бар, көчөгө сырларыңызды алып чыкпаңыз. Ал төшөк маселесинде ал жөнөкөй сырыңыз, күйөөңүздүн сыры. Эгерде сизге бирдекени ишенип айтса, аны көчөдөн бирөөдөн угуп кала турган болсо, эриңиздин алдыда ишеничиңиз сынып калат. Эриңиз сизге ишенбей коет. Кийин башка эч качан мындай сырларын бөлүшпөй коет, айтпай турган болот. Ошондуктан ишеничтүү адамы сиз болуңуз. Биринчи проблема келсе сизге айта турган болсун, ишене турган болсун. Урматтуу эже карындашым.